Камчыбек Ташиев Кыргызстан байы курама командалары ойногон футболго эл арасына отуруп күйөрмандык кылды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттарынын курама командалары беттешкен футболго күйөрмандык кылды. Беттештин акыркы минутасы болгон 95-минутада Кыргызстан гол киргизип, эсеп санын 1-1ге такады. Бул 2026-жылкы дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 3-турунун соңку оюну. Акшумкарлар бул оюн реванш алуу үчүн мыкты мүмкүнчүлүк экенин айтып келишет. Анткени 2019-жылы Азия кубогунун 1/8 финалында араб командасы Кыргызстандык кураманы калыстан жардамы менен эптеп жеңген болчу. Бүгүнкү оюн турнирдин мааниге ээ болбосо дагы күйөрмандардын чоң кызыгуусун жаратып, 12 миңден ашык билет сатылды. Булак Назар Ньюс Кежи. Үй-бүлөдө зомбулук көрсөткөндөрдү 3 айга чейин камоо сунушталды. 10-июнда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде укук бузуулар жөнүндө кодексине үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору биринчи окууда каралды. Жыйында депутат Гуля Кожокулова зомбулук күчөп жатканын белгилеп, камакка алуу мөөнөтүн дагы узартууну сунуштады. Үй-бүлөлүк зомбулуктар көп катталып жатат. Акыркы үрөй учурган окуялар кырдаал дагы да оор экенин көрсөттү. Ушундай шартта жоопкерчиликти, жазаны күчөтүү керек. Азыр эми ошол 14 күн эмне берет? Эмнеге 5 күндөн 15 күнгө чейин эле узартып жатабыз? Чынын айтсак, бул убакытта зомбулук кылган киши соолугуп, акылына да келип үлгүрбөйт. Балким 1 ай болбосо 3 айга чейин камакка алуу чарасын киргизебиз, деди ал. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде ойденги бар, баланс кылып салам дегендерге, Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Самаган деп чыгат. 0600 өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Сак болуңуздар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсүнө ылайык 10-июн күндүн экинчи жарымында жана 11-июндан 13-июнуна чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан локалдык нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Бул күндөрү тоолуу аймактарда жаратылышты эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир өзгөчө кырдаалдарга кабылсаңыз, токтоосуз 112 кызматка чалыңыз, чалуу акысыз, күнү түнү кабыл алынат деп жазылат билдирүүдө. Тең туштары шылдыңдашкан. Австриядагы мектепте болгон ок атышуунун видеосу тарады. Бүгүн 10-июнда Австриянын Грац шаарындагы мектепте болгон атышуудан 11 адам каза таап, 30дан ашуун адам жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Малым болгондой, кылмышка шектүү окуя болгон мектепте билим алган. Австриялык телеканалдардын маалыматына боюнча шектүү теңтуштар тарабынан шылдыңдоого кабылган. Ал 2 класска кирип, болжол менен 40 жолу ок чыгарган. Андан соң мектептин ичинде өз жанын кыйган. Жабыркагандардын арасында мугалимдердин да болгону айтылууда. Учурда Австрия бийлиги бардык ички саясий иш-чараларды токтоткону, окуя болгон жерде териштирүү иштери жүрүп жатканын маалымдады. Жол туруп 1 саат күттүргөн айдоочуга 300 сом айып салынды. Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринде айдоочу унасын туура эмес жерге токтотуп, башка унаалардын өтүшүнө тоскоолдук жараткан. Күбөлөрдүн айтымында айдоочулар 1 сааттан ашык убакыт унанын алынуусун күтүүгө мажбур болушкан. Тартип бузган айдоочуга 300 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Окуянын күбөсү айып пулду көбөйтүү зарылчылыгын белгиледи. Булак Сокол Медиа. Чүйдөгү айылдагы унаа кырсыктан улам 2 адам ооруканага кайрылды.
Бүгүн 10-июнда Москва районунун Беловодск айылында унаа кырсык катталып, 2 адам ооруканага кайрылды. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Алардын айтымында айылдын Ленин көчөсүндөгү жол чыракты унаа сүзүп кетти. Ленин көчөсү менен Бишкек Кара-Балта унаа жолунун кесилишинде жол чырак орнотулган. Аны бүгүн саат 7:00 чамасында унаа сүзүп кетти. Унаадагы адамдар ооруканага кайрылганын уктук. Окуяны жол тескөөчүлөр көзөмөлгө алышкан, деди күбөлөр. Ал эми райондук жалпы дарыгердик практика борбору жол кырсыгынан жеңил жаракат алгандарга медициналык алгачкы жардам көрсөтүлгөнүн кабарлады. Оор жаракат алгандар жок. Ооруканага кайрылгандар Жалал Абад облусунун тургундары. 1977-жылы туулган аял менен 2008-жылы туулган жигит болгон. Алар ооруканага жаткырылган жок, деди дарыгерлер. Бишкекте эс алуучу жайдын алдында мушташкан 2 жигитке чара көрүлдү. Бул тууралуу бүгүн 10-июнда 1-май РИП билдирди. Райондук милиция 8-июнда Токтогул көчөсүндө жайгашкан эс алуучу жайлардын алдында жарандардын мушташканы тартылган видео социалдык тармактарга тарары менен факты каттууга алынганын белгилейт. Текшерүүнүн жыйынтыгында 35-24 жаштагы жарандар аныкталып кырмалышкан. Натыйжада аларга карата майда бейбаштык негизинде чара көрүлдү.